Саламатсыздарбы, кымбаттуу көрүүчүлөр, эфирде Бөбөк программасы. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта сколиоз туурасында сүйлөшүүнү туура көрдүк. Сколиоз бул омуртканын кыйшайышы менен мүнөздөлгөн оору. Суроолорубузга балдар ортопеди Элина Жамалбек кызы жооп берет. Сколиоз оорусу биринчиден туаса болот, экинчиден приобретенный деп коет, орусча айтканда мындай экинчи иретте кездешет деген да. Туаса бул жерде балдар ошого сколиоз менен төрөлөт, омуртка. Сколиоз деген бул өзү негизи омуртканын кыйшыгы деген сөз да. Кээ бир балдар туаса болгондо бул идиопатический деп анын так причинасыз, белгисиз да, эмне себептен, может тукум кууган чыгар, же бир кандай бир ар кандай нарушениялар өзгөрүүлөр болгон чыгар организмде. Ошолордун себебинен балдар кээ бир учурларда туаса ошондой төрөлөт. Көп учурда эми азыркы бизде азыркы учурда кездешип атканда бул экинчи вторичный изменение деп коет, экинчи приобретенный да. Мунун эмне себеби болгондуктан бул сколиоз оору көбүнчө жаш өспүрүм балдарда диагностурулат да. Бизге мисалы 7 жашында, 8 жашында сколиозду диагностика кыла албай, уже кийинки 13-14 жаш өспүрүм балдар кезинде көп кездешет да. Бул бирден бир себеби бул эң биринчи туура эмес образ жашоодо да. Бул кандай образ жашоо? Эң биринчиден бул азыркы бизде мектепте аябай нагрузка көп болгондон балдарды карасаң оор рюкзактарды көтөрүшөт, бир жагына кыйшаят, рюкзактын туура эмес, сумкаларды туура эмес каптал, оң жак, сол жагына туура эмес кармагын көтөргөн үчүн булчуң ошол жака кыйшайып кетет да. Бул приобретенный экинчи ирет кездешкен сколиоздо бул эң биринчи бул проблема булчуңда да. Эгерде канчалык бизде булчуңубуз жакшы болсо, ошончолук сөөк, муундар жакшы болот да. Ага көп маани бизде тилекке каршы берилбейт да, булчуңга маани такыр бербейбиз да. Көп ата-энелер чуркап барып эле корсет кийгизип салайын, туура жатсын, жаздык жана ортопедический же матраска жаткызып салсам туура өсүп кетет депчи, ал туура эмес подход деп коет, то есть туура эмес жолдо жүрүп аткандар да. Бул биринчи. Экинчиде ошонун баардыгы балдардыкын алып келет жанагындай туура эмес режимге, туура эмес парталардын, мисалы ошонун эле узундуктары, парталардын, отургучтардын, үйдөгү стулдардын, элементарно телевизор көргөндө диван, креслодон отургандан уровеньдерине карата ал себептер көп нерселерде маани берилбейт да. Үй бүлөдөчү чоң адамдар көбүнчө ошо өздөрүнө ылайыктап условияны коюшат да, балага көп нерсе учитывать этилбейт да. Көрүп каласың да, 7 жашта, 5 жашта бала отурганда бакуштар монтип асынышып алып столго, столдун узундугу туурасы дал келбейт, балдарга эме албайт да. Көп учурларда айтам, атайын азыр заман жакшы жакка өзгөрүп атпайбы, стульчиктер болуш керек, ошол боюна жараша ылдый жака отургуза турган, ошол аябай чоң ролду ойнойт да. Ошого да маани бериш керек. Зона роста деп коет биздечи, жанагы активно балдар өсүп кетет. 12 жаштан үйдө аябай балдар өсөт да, боюна өскөндө ошол учурда аябай кыйшайып кетет да. Ошонун баардыгы бирден бир келип, башында туура эмес режим колдонулган, туура эмес образ жашоого кеткен, туура эмес рюкзак тагынгандыгы, булчуңдарды машыктырган эмес, ошонун баардыгы ошо жаш өспүрүм бала жаңы бою резко өскөндө, бат өскөндө ошондо сколиозго чалдыга баштайт да. Андан кийин көп учурда бул стресске алып келет, аябай анткени кээ бирлер биринчи степенинде билинбей калат, экинчи, үчүнчү степени бул аябай эле көп нерсени мындай стрессовый ситуацияларга алып келет да. Экинчи, үчүнчү уровеньдерди атайын корсетирование деп коет, ошондойлор менен дарылашыбыз керек болуп калат. Атайын операция жолдорунда сунуштап калабыз, ошолорду да болуп калат. 10 жашында ушундай бетке кыйшайып турганда биз корсет кийип жүрдүк, болбоду дейт да. Эң ушул жерден айтып кетет элем, корсет деген дүйнө жүзү колдонбойт.
мындай далилденген медицина боюнча корсет дегенди эч ким колдонбойт. Эмне себептен дегенде, бул сөөк омурткада, омуртканын сыртында деген мындайча айтканда 4-5 слойдон келген булчуңдар кетет да. Ар бир омурткада жанагындай арматурадай болуп токулган ортолорунда булчуң турат да. Канчалык биз мышечный каркасты канчалык биз өздөштүрсөк, ошончолук биздин сөөктөрүбүз жакшы болот да, түз өсөт да. Булчуңду кайсыл жака туура эмес өссө, булчуң ошол жака сөөк кыйшай берет да. Тем более жаш балдардыкы да. Ошон үчүн мен ата-энелерге кеңеш айтып кетет элем. Канчалык балдарыңар жаш болсо, кишиге ошончолук баланын булчуңдарын өстүргөнгө, жана рецепторлор деп коет, ошолорду мындай өнүктүргөнгө ошончолук аракет жасагыла депчи. Анан кийин бизде көп азыр гиподинамичный образ жизни деп коет, көп балдар телефон, гаджеттерге отуруп калды, кыймылдашпайт, мындай активный образ жашоо жок да. Бардыгы мындай жеңил болуп калбадыбы жашоочу, аябай машыккандар да жок, көптөн бир ошогул да. Анан бара-бара бул биринчи степени бара-бара балдарга эмне алып келет? Көзүнүн көрүшүнө начарлашына алып келет. Кээ бир учурларда обморочный состояние деп коет, жанагынтип балдар эсин жоготушуп, постоянный баш ооруларды алып келет. Ата-энелерге кеңеш айтып кетет элем, балаңыздарды постоянно карап туруш керек да, омурткасын мындай чечиндирип, карап, постоянно карап туруп, особенно могу көбүнчө жаш өспүрүм подростокторго көбүрөөк зона ростасы токтогончо, сөөктүн өсүш токтогончо көбүрөөк карап тургула, басканын, отурганын, турганын. Эгерде өзгөрүү омурткада болуп атса, ошо алдын ала туура жакка түздөп кеткенге депчи, кыйшайган омуртканы, кыйшайган бутту массаж менен тууралашка даже мүмкүнчүлүк жок да. Мынаны даже далилдеп да бере албайт да эч кимчи. Ошон үчүн мен айтам, азыр эми современный тил менен айтканда, биз мурун лечебный физкультура деп коебуз, современный тил менен айтканда кинезиотерапия деп коет. Бул атайын ошого кыйшык деформацияларга атайын ошондой көнүгүүлөр болот да. Ошолордун баарын кылса, конечно, биринчи степень сколиоз болсо, аны 100%га дарылап, 100%га причина, проблеманы чечсе болот да. А мындай профилактикага ар бир эне көнүгүү, өз эле көнүгүүлөрдү жасап, бул элементарный эле нерселер. Иртке чоңойгондо баланы көбүнчө жылаңайлап кой бергиле, бул аябай жакшы нерсе да. Жылаңайлап кой бергиле, туура бут кийимдерди тандагыла, үйгө шарт кылгыла дейм. Ошол эле жанагы стульчигини, тамак аштанган баланын стульчигин алгыла, ошол эле рюкзагын жакшы карагыла. Эгерде китеби көп болсо, колдон келишинче жардам бергиле көтөргөнгө, турникет тартынганды үйрөтүп, ошол эле отжимание, пресс жасагандарды балдарга үйрөтүп, үй шартында эле бул профилактикага да. Анткени балдардын булчуңдары бат өзөт, бат өнүгөт. Анан бир эле физкультурада эмес, баланы мотивировать этиш керек да, мотивация кылыш керек да. Сен ошентип машыксаң бутуң түз болот, сулуу болосуң, же болбосо сага мындай бир жакка барабыз деп азыркы эмеде мотивация бериш керек да балагачы. Питанияда тамак ашта чоң ролду ойнойт да. Белковое питание деп коет, тамак ашта бул строительный материал деп коет булчуңдаргачы. Көбүрөөк туура тамактанганды үйрөткүлө жакшы болмок. Сунушталса мамлекет түрүндө ушу балдарга дене тарбия дегенди көбүнчө көбүрөөк басым жасаса жакшы болмок да. Мисалы чет мамлекетте, ошо өнүккөн өлкөлөрдө бул любой ар кандай мектептерде спорт жагы аябай жакшы каралган да. Анткени здоровый образ жизни, здоровое тело деп коет атпайбы, ошого дене тарбия, машыктыруу деген. Кээ бир ата-энелерди түшүнө албайсың, бат балам чарчап калат, физкультурадан бошотулганга эме бересиңерби депчи, справка жазып бересиңерби деп келишет да. Андан кийин айтасың да, кактан канчалык сиз балаңыз машыкса ошончолук жакшы. Урматтуу ата-энелер, балаңыздын дене мүчөсүнүн туура калыптанышын көзөмөлдөп туруңуздар.
күнүнө 15-20 мүнөт көнүгүү жасаганды үйрөтүңүздөр. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Ал эми сиз балаңыздын ден соолугу тууралуу маалыматтарды Бебо тиркемесин көчүрүп алып окусаңыздар болот. Ден сак бала, ден сак жашоо, саламатта калыңыздар.